Бюджет боюнча айта кетсем, былтыр Бишкек шаарынын бюджети 10,5 миллиард сом болчу 21-жылы. Салыштырмалуу быйыл биздин астыбызга кабинет министров бюджетти доходной части көбөйтүш керек деген биздин астыбызга пландарды коюлган. Себеби өзүңүздөр билесиздер, биздин бюджет консолидированный бюджет. Анын ичинде негизги бөлүктү Бишкек шаары берет. Биз негизги бөлүгүбүз Бишкек шаары беребиз, бирок баягы сбалансированный, консолидированный бюджет болгондон кийин биз республиканский бюджеттен көз карандыбыз. Себеби республиканский бюджет бекигенден кийин анан региондордун бюджетин карап, анан биздин доходный часть чынында бюджет образующий Бишкек борборубуз. Биздин доходный частибиз почти 90 миллиардтан ашык 100 миллиардга жакын сом. Ну, бизге республиканский бюджеттен консолидированный, сбалансированный бюджет болгондон кийин бир 11,5% гана биздин Бишкекте калат. Калган биздин доходный чогулткан акчадан башка региондорго, башка статьялардын финансированиясына кабинет министров бөлүштүрөт. Ошон үчүн ушундай маселеде турат. Себеби ошол бөлүнгөн 10,5 миллиард сом болсо 21-жылы бюджетибиз. Ошонун 40% биздин мугалимдердин айлык акысына, коммунальный услуга төлөөсүнө, почти 40% бюджетибиз ошо мугалимдердин айлыгына кетет. Ушул Бишкек шаарында гана биздин борбор шаарыбызда, калган региондордун баары тең республиканский бюджеттен финансироваться этилет. Ну, ошого карабастан быйыл биз 3,5 миллиардга доходный частибизди ички мүмкүнчүлүктү пайдаланып, биздин налогчулар анан неналоговый платеж деп коет, биздин службалар ушул жөнүндө доходный части көбөйтүп 3,5 миллиардга көбүрөөк чогулттук. Ошондо 13,5-14 миллиард сомго чыгардык, бюджетибизди көбөйттүк. Ошонун эсебинен мына 1 миллиард сомго биз автобустарды, газомоторный автобустарды ошол кошумча табылган доходдун эсебинен 1 миллиард сомго местный бюджеттен биз 120 автобус сатып алдык. 500 миллион сомду биз жанагы мектептерге жумшадык, социальный объекттерге. 350 миллион сомду биз жанагы асфальт тротуарларды, 75 миллионду паркка, андан тышкары биздин баягы шаардын службаларынын бардык жерде айлык акыларын көбөйтүп, мына ошолорго да жумшадык. Негизинен ушунун эсебинен быйыл Бишкек шаарыбызда кичине өсүш, жылыш болду деп мен айтсам жаңылышпайм.